Assalamu alaikum бийлик башчылары, саламатсыздарбы? Бийликте отурган биздин чоңдор мынандай кылып элге участок бергенди токтоткула. Мына ушул Оштун жанында ушундай микрорайондор, кичинекей поселоктор аябай көп. Мына ушулардын бардыгы ийине жибине чейин, помидоруна чейин бар жогу шаардан Оштон ташып жейт. Ушул жерде 1000 үйлүү болсо, ошонун көп болсо 10 же 15 үйүндө мал багылат, калгандары бош эле жатат да. Мына ушул чоң үйлөрдө 2ден 3дөн эле адам жашайт. Кылган жумушу бардык Ошто. Анан көрөктө мынандай кылып туруп бак кылайлы ушундай жерлерди. Ушундай кылып бак кылып салайлы. Мына ушул шаардан келип бакта иштеп тура. Анан алып барып ошакта жей бергиле шаарда. Шаарга мына турецкий кылып туруп кварталдарды салыш керек. Турецкий кылып туруп бийиктеген 5 этаж кылып туруп катар эле үйлөрдү сала бериш керек. Квадратурасын чоң кылып туруп үйлөрдү салып, мына ипотекасына, башкасына бериш керек ошол адамдарга. Круговорот биринин артынан бири мындай үй ала бере турган кылып ошондой бир система ойлоп табыш керек. Мына азыр чоң кылып заңгыратып үйдү салып койду. Мына ушул ээси болсо Россияда жүрөт. Же дагы бир жакта жүрөт. Бул качан келип бу жерде качан жашайт? Анан көрөктү мына ушул бул жерге салган үйүнөн көрөктү ошол Москвадан квартира алып алсын, тура. Квартплат төлөбөйт. Бул жерди дагы занят кылып, оякты дагы акча кетирип, буяка дагы кетирип. Андай болбойт туугандар. Мына ушул чоңдор азыр участок бергенди индивидуальный жильего токтотуш керек. Токтотуп туруп, мына ушул Оштун атрабынын жанына полностью бардык ошол районный центрлердин бардыгын ошол многоэтажка салыш керек. Андай кылбаса болбойт. Мына бардык эле жерди мындай кылып эле участкага берип эле. Мына жерде мисалы үчүн могу жерде бир 200 гектар жерди берип койгон, мына кичинекей эле поселокко. Мына 200 гектар жерден ар бир гектардан 60 тоннадан алма алганда, бу жерде 1 миллион 200 миң тонна алма алып туруш керек эле. Мына каяка кетип атат. 1 миллион 200 миң алма деген бул деген 600 миң доллар. Мына 600 миң доллар ушул поселок береби өкмөткө? Же адамдарга бербейт да, конечно. Жөн эле жерди занят кылып атат да.